Достор, билесиңби, KG долбоору бул ирет 500 сомго кыз-жигит жолугушуусун өткөрүүгө болобу деген суроого жооп издеп көрдү. Сиздердин оюңуздарча кыз-жигит жолугушуусун 500 сомго уюштурууга мүмкүнбү? Психологдордун айтымында ичиңдеги сезимди сөз менен эмес, мамиле менен билдирүү алда канча жеңил. Ал эми ошол сезимди жөнөкөй гана кадамдар менен билдирип коюуга болот. Мисалы, сүйүктүүңүздү кинотеатрга, сүрөт галереясына, музейге, театрга, роллерге же болбосо жөн гана паркта сейилдөөгө чакырыңыз. Сүйүктүүңүз киного баруу сунушун кабыл алса, шаарыбызда көптөгөн кинотеатрлар бар. Мисалы, Ала-Тоо, Россия, Октябрь, Манас жана ири соода борборлорунда да бар. Кино көрүүнү түшкө ылайыктаңыз, арзан болот. Фильмдин убактысы келгенче балмуздак же жеңил тамактанып алуу сунушун киргизиңиз. Андан ары ролик же велосипед тепсеңер болот. Баса, сүйүктүүңүз буларды тепкенди билбесе, үйрөтүүнү сунуштоону унутпаңыз. Бири-бирине жардам берүү бир гана мамилени чыңдайт. Музей кызматкерлеринин айтымында музейге кыз-жигиттер көп келбейт. Демек, сиздер ал жака барсаңыздар, жолугушууңуздар башкалардыкынан өзгөчө болот деп ишендире кете алам. Сөзсүз эле кафе же ресторанга кирип тамактануу кыз-жигит мамилесинде шарттуу эмес. Кадимки эле тез татымдан курсакты тойгузуунун уяты жок. Жыйынтыгында кино 120 сомдон 240 сом, музей 40 сомдон 80 сом. Эгер сиздер студент болсоңуздар, арзандатуу сөзсүз болот. 2 орундуктуу велосипедти 100 сомго алсаңыздар болот. Эгерде сүйлөшүп жүргүзсөңүздөр, андан дагы арзандатып берүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми тез татымдар суусундугу менен бирге 200 сом деп эсептөөгө болот. Аягында 500 сомго кызыктуу жолугушуу өткөрө алганыңыздарга ишенесиздер. Мынакей достор, өзүңүздөр байкагандай эле 500 сомго кызыктуу жана жөнөкөй кылып жолугушуу уюштурса болот экен. Албетте, мунун баары сиздердин тандооңуздар болгону биз бул сюжет менен сиздерге эмнени айткыбыз келди. Акча менен мамилени байланыштырбаңыздар дейли. Акча бул колдун кири деп коет, андыктан бири-бириңерди сүйүп, бактылуу болсоңуздар, башка нерсенин баары табылат. Мен силер менен коштошом, кийинки берүүгө чейин саламатта калгыла.